Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Биздин президентибиз Садыр Жапаровдун акыркы сөзү орустардын аябай кыжырын келтирди. Туугандар, билсеңиздер, жакынкы эле күндөрү Садыр Жапаров Ош жергесин кыдырып жүрүп, жакында Кыргызстандын айыл аймактардын аттарын толугу менен өзгөртөбүз, бир дагы орусча ат калбайт деген болчу. Ошол сөзү орустарга жетип, эми орустардын парламентинде, ошондой эле ар бир маалымат булактарында президенттин сөзүн чыгарып жатышат. Мынакей кыргыздар орустарды биротоло жок кылабыз деп жатышат. Алар орустарды жаман көрөт, ошондуктан биз кыргыздарды колдобошубуз керек деген сыяктуу сөздөрдү айтып жатышат. Туугандар, ошону менен бирге эле жакында Россия Федерациясы Кыргызстанга 15 миллиард рубль бөлүп бермек экен. Кыргызстанда ушул университеттерди курганы, ошол акчаны дагы бербейбиз деп талашып жүрүп, бирок Путиндин айтканы менен болуп ал акчаны бөлүп беришти. Бирок туугандар, ошону менен бирге эле Кыргызстандын ошол мигранттарына дагы асылып башташты. Кыргызстанда ошончо адам келип bizde иштешип, акча таап, үй бүлөсүн багып жүрөт. Анан эмне үчүн кыргыздар орустарга ушундай мамиле жасап жатышат деген сыяктуу кылып, бул теманы күн сайын күчөтүп жатышат. Туугандар, эми мейли Садыр Жапаров бул айыл аймактардын аттарын өзгөртөбүз десин, бирок эмне үчүн ошол жерде отуруп орустарды айтып кошуп кетти, ошонусу түшүнүксүз. Туугандар, анткени биз канчалык азыр дүйнөдө мода болуп атпайбы орустарды жамандаган, орустардан бөлүнүш деген сөз. Ушу Украина менен Россиянын согушунан кийин ар бир мамлекет өзүнчө буну брендине айланып, модасына айлантып алып, орустар менен жолугушубуз керек, алар менен мамиле кылбашыбыз керек деп ушундай нерсени мода кылып алышты. Бирок туугандар, реалдуулукка мындай түз караш керек да. Азыр биз орустардан чындыгында тилекке каршы көз карандыбыз. Орустар азыр биздин бензинди кысып койсо дагы бир дагы машина жүрө албай калат. Туугандар, ошону дагы билишибиз керек. Ал эми Россияда болсо миллиондогон жарандарыбыз иштеп, нан таап, ошол үй бүлөсүн багып жатат. Президент ошондой нерселерди ойлонуп туруп анан сүйлөш керек. Элге кыйын болуп калбасын, ошол Россияда иштеп жаткан мигранттарыбызга күч келип калбасын деп ар бир сөзүн илдеттеп сүйлөсө негизи жакшы болмок. Туугандар, анан ушул Кыргызстанда дагы акыркы күндөрү бир түшүнүксүз нерселер болуп жатат да. Гимнди өзгөртөбүз, ушул айылдардын аттарын өзгөртөйлү, флагты өзгөртүштү, иш кылып ушу өзгөртүштү мода кылып алышты. Кыргызстанда башка бир эч кандай бир маселе жоктой болуп эле ушундай нерселерге асылып калды. Же биз Кыргызстандын ошол гимнди өзгөрткөндө, ошол флагты өзгөрткөндө, айылдын аттарын өзгөрткөндө Кыргызстандын эли жакшы жашап калабы? Пенсиялар өсөбү? Эмне себептен эле кайра андай өзү азыр мындай и так кыргыздын эли кыйналып жаткан учурда ошондой нерселерди кылып жатат. Билинбегени менен туугандар, ар бир ушундай нерселер өзгөргөндө ал деген көп акча талап кылат, көп акча кетет ошон үчүн. Анткени туугандар, жердин, айылдын аттары өзгөргөндө дагы бүтүндөй ошол картадан аттарын өзгөртүш керек, документтерден өзгөртүш керек. Желекти өзгөрткөндө деле канчалаган желектер тигилип, кайрадан сатыкка чыгып, иш кылып бүт эле акча. Мурунку желектерди болсо ыргыттык туугандар мусорго. Ошондой болуп эле жөн эле кайра баягы кыйналып аткан элдин үстүнөн ушинтип кыйнап жатканы албетте туура эмес. Кыргызстанда элдер байып, баардык нерсе жетишип, кыларга иши жок болуп калганда ушуга окшогон нерселер менен алек болсо болот болчу чындыгында. Туугандар, бирок биз азыр андай нерсеге жете элекпиз. Ошондуктан ар бир нерсени сүйлөгөндө, бир мыйзамды чыгарганда ойлонуп, ушул элге кыйынчылык келип калбасын деп туруп анан чыгарып сүйлөшсө жакшы болмок эле. Эми тилекке каршы бирок ушундай нерселер болуп жатат. Туугандар, сиздер дагы ушул жөнүндө өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди
жазыңыздар. Сиздерге сонун жаңылык. Видеонун төмөнүндөгү биринчи комментарийде бекитилген ссылкадан өтсөңүздөр, ушул Симбанк приложениясын жүктөп аласыздар. Туугандар, эгерде биздин ссылкадан өтүп жүктөсөңүздөр, 100 сомдон 10 000 сомго чейин приздер каралган. Ал эми сиздердин пешенеңиздер канча сом утушуңуздар, аны каалаган жагыңарга иштетсеңер болот. Андан сырткары туугандар, 12 000ден 200 000ге чейин дагы онлайн кредит алсаңыздар болот. Бир айдын ичинде аны төлөп койсоңуздар, анда пайызы жок болот. Эгерде андан өтүп кеткен болсо, албетте өзүнүн пайыздары каралган. Бирок азыр Кыргызстандагы эң төмөнкү пайызды ушул Симбанк гана берет туугандар. Андыктан ссылкадан өтүңүздөр, акчаны утуңуздар. Ийгилик каалайбыз.